сосать из-за этого. Перепутали. Нет, отложку уже не использовали. Клара Саракиковна, саламатсызбы, суроо берсек болот да? Ошол комментарий бере кетиңизчи, ошол. Эми 2 ай болду, немеде камакта отурганыбызга. 2 айдын ичинде бир топ тергөө амалдары болуш керек эле да, бирок бир эле жолу чакырылдык. Жөнөкөй эле бир суроо берип койду. Болду, эчтеке жок. Эчтеке далил жок, эчтеке факт жок. Анан эми тергөө амалдары жүрбөгөндөн кийин чыгыш керек да камактан. Алга камакка кармаганы ошо тергөөгө тоскоолдук кылбасын деген неме менен маалимеге кармайт да. Анан тергөө жүрбөгөндөн кийин азыр эми билбейм сот кандай чечим кабыл алат. Тергөө жүрбөгөндөн кийин уже үй камагына чыгарыш керек, эпатчыкка чыгарыш керек да. Анан эми бизди эмнеге тергөө жүрбөгөндөн камалып турганы мага мисалы азыр түшүнүксүз болуп атат да. Ошондон башка эмне демек? Интрават маселеси бүттү. Азыркы күндө өткөндө көрдүңөр канча конвой менен келип сүйлөтүп аткан. Азыр кенен кесир сүйлөтүп атат. Демек биздин өз үстүндагы сөз үстүндагы азыркы күндө эч кандай коркунучу жок, бийлик үчүн. Анан эми коркунучу жок болгондон кийин ишти кыскартыш керек, чыгарыш керек. Сөзсүз түрдө оппозиция болуш керек. Ошо оппозиция аялдардан турганына сүйүнүш керек да, бийликчи. Аялдардын колунан андай массалык башаламандык же бирдеме кыла турган эч нерсе деле келбейт, кимисин колубуздан келет. Камоо шарттары кандай экен? Шарттар Эми шарттары кандай десек, абдан эски экен. СИЗОнун өзүнө 80 жыл болуп калыптыр. Имараттын эскилигинен баягы азыркы стандарттар боюнча, эл аралык стандарттар боюнча, мыйзамдагы талаптар боюнча жооп бербейт да, чынындачы. Жооп бербейт. Шарттары жооп бербейт. Биз үчүн эмес, абакта отургандар үчүн эмес, ошол жерде иштегендер үчүн дагы өтө оор экен. Өздөрүнүн жумушучу, анткени жанагы карап жүргөн коридорлору суук. Өздөрүнө деле 13 саат жүрөт экен, ошол жерде аял кишилер да көп экен. Аялдар отурган жагында аялдар карайт экен. Жаш келиндер 13 саат түндө коридордо жүрөт. Же жашнакта отуруп чай ичип ала турган, жылынып ала турган жери жок. Ошон үчүн аларды дагы бир четине аяп кетсиңби, өзүң убакытта отурсаң дагы ошол жерде иштеп жүргөн адамдарды аяп атабыз да бизчи. Аларга да шарт жок. Өзүнчө аял кишилер болсо. Анан эми шарт кандай? Саясий күрөшкө аттанган адамдар көнөт экен да, баарыначы ошого даярдалып турат экенсиң. 26 кишинин арасында жаштар дагы көп. Мына жаштарды өздөрү ушинтип камап, өздөрү оппозицияны азыр аябай неметип атышат да, даярдап атышат. Эми камалып чыккандан кийин булар эч нерседен коркпогон, эч нерседен тайманбаган жаштардан турган оппозиция куруп калыштары мүмкүн. Ушул нерселерди бийлик өзүнө кооптуу нерселерди өздөрү түзүп атат. Мындай акыл эстүү адамдар ошол нерсенин баарын ойлош керек эле да, эртеңки күнү дагы ойлош керек эле. Анан мынтип түшүнчүп жүдөп кыйналып калган чынында эч ким деле жок. Баары ошол болгон нерсесине баш ийип, эрктенип, мен көргөндөрдүн баары эмгеде көрүп каласың да, сапарга чыкканда ушундай жерлерде көрүп каласың. Менин оюмча баары жакшы, өздөрүн жакшы кармап жүрүшөт. Бирок шарттары албетте эски имарат болгондон кийин шарттары оңой шарт эмес. Оңой шарт эмес. Менин ичи бүт полдордун баары тешик, терезе бар, тешик болгондон кийин суугураак аял кишилер үчүн дагы оор да, кээ камераларда 9-дан отурушат, ал деле оңой эмес. Эми түрмөдө кандай шарт болмок эле, курорт эмес да. Өзүңүздүн ден соолуктарыңыз жакшыбы? Өзүмдүн ден соолугум жакшы, дагы жакшы да. Бул жакта көп айыпталуучулар айтып атышат да, баягы тергөө иштери жүрбөй атат 2 айдан бери. Бир эле жолу чакырып күнөөңүздү мойнуңузга албайсызбы дейт. Эми күнөө мойнума алат элем, жок эле бир факт бергилечи. Бир эле факт көрсөтүп бергиле, мен мойнума алайын дедим, бирок ал дагы жок да. Ал дагы жок. Эчтеке жок. Мен же бирөө менен жолугушканым жөнүндө факт жок. Же мен бир жерге Кембирова жөнүндө публикация чыгарганым, же бийликке каршы бир нерсе чыгарганым факт жок. Анын баарын айыптап жазып атпайбы? Жолуккан, анан жазган, анан элди жыйнаган депчи. Эч нерсеси жок. Анан бүгүнкү ходатайствосуна жазып атышат, булар курал даярдаган, жардыруучу заттарды даярдаган, булар бийликти басып алганга максат болгон депчи.
улам эле жомукту окуй берген болбойт да. Бир айтып койдуңарбы, массалык башкармандык деп. Ошону далилдегиле да. Эми ал далилдери жок, эми кайрадан башка бир жомукту окуп атат да. Эми бул деле туура эмес да, адилеттүүлүккө жатпайт да. Саясий күрөштүн деле өзүнүн логикасы бар. Анан жөн эле жөн жерден бул жерде эң негизгиси мамлекет жаманаттуу болуп атат. Кыргызстан демократиялык мамлекет деген аттан тайып атат, ошол жолдон тайып атат. Эми өзүңөр элестетип көрсөңөр, Кыргызстан саясий туткундардын өлкөсүнө айланып атат. Болгондо дагы саясий туткун айымдардын өлкөсү деп аталып калып атат да. Бул мамлекеттин аброюна абдан чоң шек келип атат. Анан эми ушундай бизге окшогон оппозицияга чыдабаган бийлик, аны бийликте тургандар өздөрү деле ойлош керек да. Мамлекет демократиялык болгондон кийин сөзсүз түрдө оппозиция болот. Ошол оппозицияга чыдап, оппозициянын сынына иштеп башкарат мамлекетти. Демократиялык өлкөнү башкарып аткан башчыларчы. Анан эгерде демократиялык болбосо, анда күнүнө баарын баш мыйзамдын баарын өзгөртөлү дагы падышачылык, Кыргызстан бул падышачылык деп жарыялайлы дагы көтөрөлү. Ак килемдин үстүнө падыша болсун. Болду, падыша болгондон кийин оппозиция да тыйылат. Демократия, сөз эркиндиги, тынч чогуу эркиндиги тургандан кийин пайдаланабыз да биз. А биз эмнеге бул жерде отурабыз? Ошол конституциялык укуктарыбызды ишке ашырган үчүн отурабыз да. Ушул жерде мисалы кылмыш кыла турган ушу 26 кишинин ичинде эч ким жок. Кылмышка мындай кандайдыр бир төңкөрүш кыла турган, же болбосо башламандык кыла турган адамдар жок. Ага чынын айтканда мындай ан үчүн көп каражат керек. Ан үчүн абдан көп колдоо керек, топ болуш керек. Бул жерден бир дагы абакта отургандардын бирөөнүн дагы андай чынында мүмкүнчүлүгү жок. Эми аны бийлик собственно эле түшүнүп турат. Мейли башында бул кемпирабад маселеси болду. Ошо кемпирабад маселесин чечип алганча биздин оозубузду жаап турайын деп камашты. Эми кемпирабад маселеси бүттү да. Бүттү, болду. Эми иши кыскартыш керек да, баарын чыгарыш керек. Сиз экс судья катары ошо азыркы сотко кандай баа бере аласыз? Эми мен экс судья катары буга чейин деле айтып келгем, сот системасындагы соттордун көз каранды болгондугун, соттордун саясий заказдарды аткарганын ушул күнгө чейин деле айтып эле келатпаймынбы. Соттор өзүнчө баягы 3 бутак деп атпайбы? Мыйзам чыгаруучу, аткаруучу, соттук бутак депчи, бийлик бутагы деп. Азыркы күндө сотторду ошол бир бийликтин бир бутагы деп айтканга болбойт да. Анткени булар ошол өздөрүнө таандык баш мыйзамдарда көрсөтүлгөн бийликке соттор өздөрү ошого боло албай атат да. Боло албай атат. Ошон үчүн Кыргызстанда мисалы сот бийлиги деген бутак жок. Булар толугу менен көз каранды болуп атат. Бирок көз каранды эмес болгонго, өз алдынча иштегенге, саясий заказдарды аткарбаганга соттордун толук мүмкүнчүлүгү бар. Ал ар бир соттун өзүнүн эркинен да, ар бир соттун өзүнүн эркинен. Бирок эмнеден коркушат, мен мисалы түшүнбөйм. Мыйзамда бүт кепилдиктер турат, бирок коркушат да. Кызматынан ажырамын деп коркобу. Эми ажырай тургандай болгондо деле азыркы күндө өзүңөр билесиңер, соттордун эч кандай авторитети жок. Соттор мисалы элге чогулган жерден мен сотмун деп айткандан уялат. Мен деле уялам, мен мурда сот болгон депчи. Чынын айтканда айтпайм да, болушурду айтпайм. Анан соттор эмнеден коркот? Билбейм. Сот бийлигинин аброюн жогорулатыш керек да, соттор өздөрү чечиш керек. Булар эми соттор өзү бере албайт да. Басымга бийлик тарабынан болуп аткан басымга булар туруштук бере албайт. Бийликтен башка дагы буларга прокурорлор да басым кылат, тергөөчүлөр да басым кылат. Ошол басымга туруштук. Азыр баарына эле 20 февралга чейин узартып атышат. Кандай чаралар көрүлөт ушул чечимдерге? Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Сизге кандай чечим чыгат деп ойлойсуз? Баарына эле 20 февралга катары? Баарына эле 20 февралга чейин узартып атат. Эч мыйзамда каралган негиздер эске алынбай атат. Туурабы? Мисалы дейли да, биз кылмыш кылган күндө дагы негиздер бар да, өспүрүм бойго жете элек баласы барларга карата. Мисалы колунда багылуудагы улгайган ата-энелери барларга карата ушундай жагдайлар сөзсүз түрдө эске алыныш керек. Өзүнүн ден соолугуна карата бирок бир дагы жагдай эске алынган жок. Бардыгына бирдей коюп аткан айыптар дагы бардыгына бирдей, бардыгы бирдей болуп атат да. Мыйзамда көрсөтүлгөн нерселер каралган жок. Даттануулар болот да, сөзсүз түрдө.
Эми албетте биз мыйзам берип аткан мүмкүнчүлүктүн баарын сөзсүз түрдө пайдаланышыбыз керек да. Сөзсүз түрдө пайдаланышыбыз керек. Анткени бул болуп аткан процесстер тарыхта калыш керек, тарыхта калат. Тарыхта калганда дагы мына баланча жылдары Кыргызстанда массалык репрессиялар болгон деп 37-жылдарда айтып жүрбөйбүзбү? Ошондой эле бул дагы тарыхта калат. Бүгүн мына Алишардан эмеси болду, процесси азыр эле. Андан кийин ал айтты, ошо 2 айдын ичинде бир жолу суракка чакырылды. Баарыбыз эле ошондой болду. Баарыбыз эле ошондой болду. Баарыбыз бирден мен таптакыр суракка чакырбай койсо да болбойт эле да, ошондо бирден чакырды, бар болгону айтып атпаймынбы? Эми эч кандай мааниси жок эле бир-эки суроо берип койду. Болду. Анткени мен өзүм 3 ай октябрга чейин 3 ай Кыргызстанда болгон жокмун да. Мен саясий талаадан чыгып кеткен. Убакыт болчу. Мен бир да публикация кылган жокмун, эч ким менен жолуккан жокмун, эч ким менен чалышкан жокмун, чаттарда да отурган жокмун. Анан жөн жерден эле, мисалы, башкаларга карата мынтип айткансың, тигинтип айткансың деп мыйзамда айткан немесин мыйзамсыз кылмыш кылып тагып атпайбы? А бирок мага карата ошол да жок да. Ал нерсе да. Эч нерсе жок. Барайча ошо алинки болгон суроолору деген биздин адвокат айтты да, эмеден юридикалык нормадан чыгышкан суроолор болуп калды. Сизде ошондой болду? Жок, эми күнөөңүздү мойнуңузга албайсызбы деди, болду ошол эле. Күнөө мойнума алайын, бир далил бергилечи дедим, ошол. Башка эчтеке жок. Анан башкалардыкы кандай болуп атат билбейм, эми мүмкүн бирөөгө карата көрсөтмө бергиле деген басымдар болушу мүмкүн, бирок андай мага карата андай болгон жок. Мага карата андай болгон жок. Мен кызым менен учураша алайынчы? Ты что пришла? За свои звонили. За свои звонили. Детки как? Если будешь плакать, иди домой. Я все время ругалась, мама. Чего ругаться? Домой. Я сама приходила. Я же сказала, не приходила. Нормально? Иди домой. Точно. Дети болеют. Вы не прогоняйте. У нее дети, потом приходят, плачут. Я ей говорила, если будешь плакать, не приходи. Ребята, очень страшно, пусть Хорошо. Да, конечно.